Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинин студенттери концерт уюштуруп түшкөн каражатты кайрымдуулукка салышты. Алар шаардагы алгачкы кадамдар коррекциялык жардам көрсөтүү борборуна сенсордук интеграция классына керектүү делген шаймандарды алып беришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, жалпы Балыкчы шаарында балдарга жардам көргөзөбүз деген ниетте кайрымдуулук концерт уюштуруп акча чогултушуп бизге да кайрылышкан. Сиздерге эмне керек деп биз дагы ошо өзүбүздүн сенсордук интеграция боюнча комнатабызга керектүү оборудованияларды, материалдарды айткан элек. Бүгүн мына ошолордун баарын алып келип, биздин борборго тапшырып берип жатышат. Кайрымдуулук концерт Балыкчы шаарынын мэриясынын жана билим берүү бөлүмүнүн колдоосунда өткөрүлгөн. Педагогикалык колледждин студенттери өзгөчө балдардын өнүгүүсүнө жана алардын коомго аралашуусуна салым кошууну максат кылганын айтышты. Биздин негизги максатыбыз ушу Балыкчы шаарындагы лоозу балдарга жардам берүү болгон. 2 күн 4 сеанс, жалпы 4 сеанс концерт өткөздүк. Ошол 4 сеанстан түшкөн акча менен Балыкчы шаарынан ошо Пынар байкенин балдарына атайын спец инвентарь алып келдик. Борбордун жетекчиси мындай шаймандар борбордун кызматкерлеринин ишин бир топ жеңилдетип, балдарга жардам демилгө көтөрүп, кайрымдуу иште активдүүлүк көрсөткөн жаштарга ыраазычылыгын билдирди. Аталган борбордо өзгөчө балдарга психолог, логопед, дефектолог адистери тарабынан терапия, сенсордук интеграция боюнча жардамдар көрсөтүлөт. Мээрим Усубакунова, Салбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаарынан.